Жаңы окуу жылында окуучулар бир класска секирик жасашат. Даярдоо тайпасындагы балдар 2 класска барышат. Атайын кызматтын өкүлүмүн деген телефон чалуулар болсо ишенбегиле. Дароо УКМКнын ишеним номерине байланышкыла. УКМК жарандарды шылуундардан сак болууга чакырат. Жакын арада өлкөдө жасалма жүрөк коюла баштайт. Адистер кан айланууну жакшырткан аппаратты орнотуу боюнча чет жактан окуулардан өтүүдө. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Саламатсыздарбы, студияда Мирлан Маматалиев. Кыргызстанга Абхазиядан, Армениядан келген унааларды мыйзамдаштыруу жараяны 1 мартта башталат. Бул тууралуу Жогорку кеңештеги ынтымак фракциясынын жыйынында маалым болду. Жыйынга министрликтердин жана мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү катышып, депутаттарга абхаз, армян номурлуу унааларды легалдаштыруу боюнча мекеме аралык жумуш тобунун мүчөлөрү маалымат беришти. Оң ролдуу автоунааларды легалдаштыруу жарыялангандан кийин аларды өлкөгө алып келүү аракети көрүлүүдө. Президенттин жарлыгы карапайым элдин унааларын легалдаштырууга багытталган. Тиешелүү мамлекеттик органдар ушул жылдын 1 мартынан тартып легалдаштыруу жараяны башталары тууралуу маалымат беришти. Биринчи, бардык керектүү документтери бар унааларды мыйзамдаштыруу, документтери жок, бирок техникалык талаптарга жооп берген машиналарды каттоо каралат, деди фракциянын лидери Марлен Маматалиев мамлекеттик мекемелерден алган маалыматка таянып. Ал учурда мыйзамсыз жүргөн унааларга рейдтер уланып жатканын айтып, Абхазиядан, Армениядан мыйзамсыз алынып келген унааларды айдабай турууга чакырды. Президент Садыр Жапаров интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айып пул салуу боюнча мыйзам долбооруна кол койду. Документке 27 январда кол коюлган жана ал 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Жогорку кеңеш бул документти былтыр 19 декабрдагы жыйынында 3-окууда кабыл алган. Эми мазактоо жана жала жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат таратты делген адамга 20 000 сом, андай маалыматты чыгарган медиага 65 000 сом айып пул салынат. Орусиядан 72 000 кыргызстандык мигранттар массалык кайтарууга дуушар болушу ыктымал. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Дарманкул уулу Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Айтымында Орусиянын аймагында каттоосу жок жүргөн 72 000 жаран бар. Эгер мигранттар документтерин 30 апрелге чейин мыйзамдаштырбаса, депортацияланышы мүмкүн. Парламенттин фракциялык жыйынында мигранттардын көйгөйлөрү, алардын укугун коргоо, ар кандай жагдайларга кириптер болуп калган көрүнүштөрдү алдын алуу маселелери талкууланды. Бүгүнкү күндө Орусияда эмгектенип жүргөн 72 000 кыргыз жараны массалык депортацияга дуушар болуп калышы мүмкүн, анткени алардын тийиштүү документтери жок, мыйзамсыз иштеп жүрүшөт. Бул тууралуу бүгүн Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Дарманкул уулу фракция жыйынында билдирди. Маалым болгондой, өлкөдөн тышкары Кыргызстандын 634 085 жараны миграцияда жүрүсө, алардын басымдуусу Орусия жергесинде. Тагыраагы 400 000 чукул мекендешибиз Орусиянын ар кайсы шаарларында эмгектенүүдө. Бул көрсөткүч мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир кыйла азайган. Анткени соңку жылдары рублдун курсунун төмөндөшү жана аталган өлкөдөгү миграциялык мыйзамдардын катаалдашына байланыштуу факторлор себеп. Жыл башынан бери Орусияда миграциялык жаңы мыйзам күчүнө киргенден тарта чет элдиктерди текшерүүлөр башталганы белгилүү. Мунун таасири биздин эмгек мигранттарыбызга да тийбей койбойт. Россия Федерациясынын президентинин 2024 жылдын 30 декабрында жаңы указ чыккан, чет элдик жарандарын жана жарандыгы жок адамдардын айрым категорияларын Россия Федерациясынан чыгаруу режимин колдонушуна байланыштуу укуктук абалын жөнгө салуу боюнча убактылуу чаралар жөнүндө деген. Жарлыктын алкагында биздин чет өлкөлүк жарандарга 2025 жылдын 30 апрелине чейин өлкөдөн чыгып кеткенге, болбосо өздөрүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк берилет. 72 000 адам биз азыр серый список деп айтып атабыз. Жанакы мен айтып кеткен ушул 72 000 адам ушул тизмеде турат. Алар ошо 30 апрелге чейин өздөрүнүн мыйзамдуу жүрүшүн мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүгү бар. Өлкөдөн тыш башка мамлекетте жүргөн соң ал жактын мыйзамдарын сыйлап ага баш ийүү абзел. Бирок айрым учурда каттоого туруу, медициналык текшерүүдөн өтүү сыяктуу процедураларда мүчүлүштүктөр бар. Москвадагы кыргызстандык мигранттардын бирикмесинин төрагасы Руслан Эшимов бул жактан барган эмгек мигранттары каттоодон өтүүдө туш болгон айрым көйгөйлөрдү айтып берди. Ошол эле учурда ИНН СНИЛС алыш керек. Бул ошол Сахарадагы
жанагы процедурага баргычакты. Себеби ал жактан регистрацияны сурайт, ИННди сурайт, анан СНИЛСти сурайт. Булардын баарын алгычакты бир 2 жума, 3 жума итак эле өтүп кетет. Анан Сахаровага барып, жанагы процедуралардан өткөндөн кийин, 10 күндөн кийин результатын алат. Аны алгычакты уже 30 күн эмес 40 күн өтүп кетет. Андан кийин регистрациясын узартканга уже возможность жок болуп калат. Себеби уже просроченная регистрация. Вот проблема ушул жерде. Антке менен өзүбүздүн мекендештердин арасында эле ар кандай мыйзам бузууларга, уурулук, алдамчылык, шылуундукка баргандар да жок эмес. Кыргызды тоноп, алдап Кыргызстанга качып келе берет. Же ал жакта кармалбайт. Бул жактан арыз жазуу үчүн жабырлануучу келүүгө туура келет. Мындай учурда тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү, толуктоолор киргизилсе дейт Эшимов. Өтө көп мошенниктер бар, акчалардын баарын алдап кетип атат. 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, миллион деген акчаларын. Анан нагыл эле Кыргызстанга келип алып атат. Ал жактан кармайлы заявление жазалы десе Кыргызстанга келип алып атат. А Кыргызстандан заявление жазса, заявленияны албайт эч ким. Ни прокуратура, ни МВД. Себеби преступление башка жактан болгон. Заявленияны ошол жака барып жазгыла деп. Аяктан болсо карабайт. Вот ушул жерге кичине бир өзгөртүү киргизиш керек да. Мындай маалыматтарды уккан соң эл өкүлү Мирлан Самойкожо өкмөт мүчөлөрүнө кайрылып, бул көрүнүштөрдөн кабары барбы деген суроосун берди. Анткени Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон өлкө менен же башка жолдор аркылуу бул сыяктуу көрүнүштөрдү чечүү аракети ыкчам болуусу кажет. Мамлекеттик деңгээлде ушундай маселелерди чече алабызбы же дагы деле чече албай отура беребизби ушул убакка чейин? Мына мигранттарыбыздын какшаган, айткан, ошол жакта кор болгон, жоголгон, өлгөн келатат. Биз мамлекет катары ошол нерселерди чечип бере албаганыбыз бир шордуу эле экенбиз да. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, ЕЭПтин алкагында ар бир чечим консенсус менен чечилет. Биздин демилгебизди Армения тарап колдоп келатат. Бирок тилекке каршы Россия тарап, Беларусь, Казакстан биздин демилгелерге каршы чыгат. Ошол эле жанакы 3 административдик бузууларды айтып атпайсызбы? Ошолорду да биз сунуштаганбыз. Биздин жарандарыбызга жанакы каттоо жагын уведомленияны өз жаран берсиң дегенде аны дагы сунуштаганбыз. Бул жерде ички иштер министрлиги Россия Федерациясынын алардын коопсуздук мекемелери каршы болсо, биз ошону көп жылдан бери көтөрүп келатабыз. Ал эми эл өкүлдөрү Айсулуу Мамашева, Элдар Абакиров Орусияга барардын алдында Кыргызстандын аймагында медициналык комиссиядан өтүүгө шарт түзүүнү сунушташты. Бизде бир нече ушул лабораториябыз, российский лабораториябыз бар. Мисалы ошол эле инвитро, гемотест, мен билишимче Банецкий дагы российский болуш керек. Анан ушул лабораторияларга жаңылардын ачышы кереги жок. Ал жерге мисалы ошол эле туберкулез, ВИЧ-СПИД жугуштуу оорулардын бардыгын мындай өткөнгө уруксат берсе, ушул МИД менен сүйлөшсөңүз, МВД менен сүйлөшсөңүз, мамлекет тарабынан эч кандай мындай каражаттардын да кереги жок болот да. Ушул эле бир нече лабораторияларга ушул талап койсок, жана ушундай уруксат бердирсе Россия Федерация жагынан, мен ойлойм ушуларды дагы ишке ашырса болот. Ошол эле регистрация, дактилоскопия, медосмотр, ИНН алуу, ошонун баары негизи жана 90 күнгө түшкөндө 90 күндө жаран үлгүрбөй калат депчи. Ошон үчүн мен сунуш берет элем, жогоруда коллегалар айтып кетти. Ошонун кайсы маселелери ушу Кыргызстандан бүтсө, ушул жерден эле бүтүрүп алыш керек да. Жыйында ошондой эле депутаттар жооптуу органдарды Орусиядагы миграциялык мыйзамдардагы өзгөрүүлөр, тобокелдиктер, укуктар жана милдеттер тууралуу мигранттар арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин күчөтүүгө чакырышты. Шекер Сатыбалдыева, Ерлан Кыдырбеков, Нью ТВ.
Министрлер кабинетinin төрағасы Адылбек Касымалиев менен Ирандын биринчи вице-президенти Мохаммед Реза Ареф Бендер Аббас шаарындагы Шахид Раджаи деңиз портун колдонуу маселесин талкуулады. Жолугушуу Алматы шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйынынын алкагында өттү. Касымалиев Кыргызстан Иран менен достук мамилелерди чыңдоого өзгөчө маани берерин жана бардык деңгээлде саясий диалогду улантууга даяр экенин белгиледи. Биздин өлкөлөр ортосунда соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө чоң потенциал бар. Иран менен инвестициялык кызматташтык биздин өкмөттүн экономикалык дипломатиясынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Буга байланыштуу сооданын көлөмүн көбөйтүү жана Кыргызстандын экономикасына Иран инвестицияларын тартуу үчүн биргелешкен аракеттерге биздин даяр экенибизди баса белгилегим келет, деди Касымалиев. Өз кезегинде Мохаммед Реза Ареф биргелешкен долбоорлорду натыйжалуу ишке ашырууга кызыктар экендигин билдирди. Тараптар соода-экономикалык, инвестициялык жана транспорттук логистикалык тармактардагы Кыргыз-Иран кызматташтыгынын келечегин, ошондой эле ЯЭП алкагындагы өз ара кызматташууну талкуулашты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети телефон чалып, өзүн атайын кызматтын өкүлү катары тааныштырып, шылуундук кылгандар боюнча билдирүү таратты. Мекеме билдиргендей, соңку учурларда алдамчылар ачык маалымат булактарынан жарандардын маалыматын чогултуп, кийин телефон чалып, акча каражаты боюнча коркунуч бар экенин эскертип, аны бир эсепке которууга же накталай түрдө берип жиберүүгө ынандырган окуялар катталууда. Алданган кишилер алар УКМК кызматкери экенине ишенип калып жатканы белгиленди. Заманбап технологиялар каалаган адамдын үнүн жасалмалоого мүмкүндүк берерин эске алып, алдамчылар ачык маалымат булактарында сүйлөгөн сөздөрүнүн үн үлгүлөрүн ала алышат. Мындан улам УКМК элди деструктивдүү күчтөрдүн алдамчылык аракеттерине ишенбөөгө чакырат жана зарыл болгон учурда УКМКга кайрылууга чакырат. Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын жашы жете электер менен иштөө инспекциясынын ыкчам кызматкерлери жана жетекчиси кармалды. Алар жашы жете электерден $2000 пара талап кылууга шектелип камакка алынды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. 29 январда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын жашы жете электер менен иштөө инспекциясынын ыкчам кызматкерлери, ошондой эле аталган инспекциянын башчысы кармалды. Маалыматка ылайык, алар жасалма негизде кылмыш жоопкерчилигине тартуу аркылуу коркутуу менен кыздардан $2000 АКШ өлчөмүндө опузалап пара талап кылышкан. Мындан улам кармалгандар жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери 90 000 куту орбит контрафакттык сагызын жок кылышты. Салык кызматынан маалымдашкандай, жок кылуу процесси ведомстволор аралык комиссиянын, ошондой эле орбит товардык белгисинин укук ээлеринин катышуусунда өттү. Соттун чечимине ылайык контрафакттык продукция Бишкек шаарына жакын таштанды төгүүчү жайлардын биринде, атайын меште өрттөө жолу менен жок кылынды. Эскерте кетсек, контрафакттык продукция Бишкектеги базарлардын биринен тартылып алынган. Салык кызматы Кыргызстандын аймагындагы эсепке алынбаган товарларды аныктоо боюнча иштерди улантат. Билим берүү министрлиги быйыл 2019 жылы төрөлгөндөр 1-чи класска, 2018 жылы төрөлгөндөр 2-чи класска отурарын айтты. Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Нурзеда Касымова 480 сааттык наристе программасы менен азыр окуп жаткандар жана бала бакчаларда даярдоо тайпасындагы 6 жаштагы балдар 2025-2026 окуу жылында 2-чи класска кабыл алынарын билдирди. Ал эми даярдоодон өтпөгөн бала бакчадагы жогорку тайпадагы азыр 5-6 жаштагы балдар 2025-2026 окуу жылында 1-чи класска барышат, деди ал министрлик өткөргөн түз эфирде. Мектептен тышкары жана кошумча билим берүү башкармалыгынын башка адиси Фариза Солтоголова күздө 2019 жылы төрөлгөндөр 1-чи класска, 2018 жылы төрөлгөн балдар 2-чи класска өтөрүн кошумчалады. Андан тышкары 3-чү класстын балдары 2015 жылы төрөлгөндөр секирик жасап 5-чи класска отурса, 6-чы класстын балдары 2012 жылы төрөлгөндөр 8-чи класска өткөрүлөт, деди ал.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда жакын арада жасалма жүрөк LVAD аппараттары коюла баштаарын билдирди. LVAD жүрөктүн сол карынчасына коюлуп кан айлантууга жардам берет. Ал операцияны көтөрө албай тургандарга жана жүрөк алмаштыруу операциясын күткөн бейтаптарга коюлат. Жүрөктө тромб болуп же инфаркт болсо стенд койсо болот. Эгер жүрөктүн булчуңу иштебей калса, дүйнөдө жасалма жүрөк коюшат. Ал бизге да жакын арада киргизилет. Азыр америкалык, германиялык компаниялар менен келишим түзүп жатабыз. Алар жасалма жүрөктүн аппараттарын алып келишет. Бизден хирургтар белгилүү трансплантолог Шумаковдун борборунан окуудан өтүп келишкен. Ушул дем алышта дагы 2 топ окууга кетет, деди Алымкадыр Бейшеналиев. Министр республикадагы өлүмдүн 56%-ын жүрөк кан тамыр оорулары түзөрүн кошумчалады. Кыргыз гидромет тараткан маалыматка ылайык 1 февралда түнкүсүн Ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Ал эми күндүз Ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаап, калган аймактардын айрым жерлеринде туман түшөт. 2-3 февралда өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча февраль айында кандай аба ырайы күтүлүүдө? Кар көчкү жүрүү коркунучу барбы? Кененирээк кийинки материалда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратып, өлкөнүн тоолуу райондорунда жана айрым унаа жолдордо кар көчкү түшүүсү күтүлүп жатканын эскертет. Мындан улам узак жолго чыккан айдоочуларды таркатылып жаткан маалыматтарга көңүл буруп, айрыкча жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун эске алууга чакырат. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын тоолуу райондорунда жана ошондой эле Мырзаке Каракулжа Алайкы автоунаа жолунун 61-110 чакырымдары, ошондой эле Каракол Эңилчек автоунаа жолунун 45 50 жана 74-90 чакырымдарында чоң аш ашуусунда кар көчкү түшүү коркунучу сакталууда. 2025 жылдын 30 январынан 1 февралына чейин калган башка стратегиялык мааниге ээ болгон автоунаа жолдорунда жана ашууларда бүгүнкү күндө абал туруктуу, кар көчкү коркунучу жок. Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча 1 февралда түнкүсүн Ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Күндүз Ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаап, калган аймактардын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тоңголок жана тайгак болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. 2-6 февралдарда жаан-чачын катталышын күтпөйбүз. 4 февралда күндүз жана 5 февралда күндүз гана Ош облусунун жана Ысык көл облусунун тоолуу райондорунун бир аз кар жашы күтүлөт. Андан кийин башка аймактарда абал тынч болуп, дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Андан кийинки процессибиз биз 7 февралда күндүз Ош, Баткен, Ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде күтүп жатабыз кар жашын. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. 8-9 февралдарда тоолуу райондордо кар жашы күтүлөт. Ал эми февралда абанын айлык орточо температурасы жана жаан-чачындын көлөмү норманын чегинде болот. Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында ай ичинде түнкүсүн -7, -12 градус сууктан -2+3 градус жылуулукка чейин өзгөрүлөт. Кээ бир түндөрү -13, -18 градус суук болуп, күндүз 17 градус жылуулукка чейин өзгөрүлүп, кээде -5, -10 градус болот. Талас облусунда ай ичинде -9, -14 градус сууктан -4+1 градус жылуу болуп, абанын температурасы кээ бир түндөрү -15 градус суукка жетсе, күндүз -10, -15 градус суук болот. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында ай ичинде түнкүсүн -6, -11 сууктан +4 жылуулукка чейин өзгөрүлүп турса, күндүз болсо -4 сууктан +11 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Жана кээ бир күндөрү +17 градуска чейин жылышы күтүлөт. Ысык көлдө ай ичинде түнкүсүн -7, -12 градус сууктан -5 суукка чейин өзгөрүлүп турса, 0-5 градуска чейин. Күндүз болсо -6 сууктан +7 градуска чейин жылышы күтүлөт. Нарында түнкүсүн -13 сууктан -3, -8 суукка чейин өзгөрүлүп турса, күндүз -9 градус сууктан +4 градус жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кыргыз автожол мамлекеттик түндүк мекемеси ушул тапта өлкөнүн ашууларында жол ачык, чектөөлөр жок экенин, ашуулардагы унаа жүргөн жолдорго убагы менен инертти каражаттар себилип жатканын, күйүүчү, майлоочу майлар жана керектүү техникалар оң абалда экенин маалымдайт. Бүгүнкү күндө жааган кардан улам жалпы ашууларда жолдор ачык, каттам бар. Ошондой эле кар жааганына байланыштуу
Чүй облусунда, Нарын облусунда жана Ысык көл облустарында, ошондой эле Талас областында жалпы кышкы кармоо жумуштары өз убагында аткарылып атат. Бүгүнкү күндө тагакка каршы инерттик материалдар, ошондой эле жолду кардан тазалоо жумуштары аткарылып атат. Ашуулар боюнча айта кетсек, өтмөк ашуусунда бүгүнкү күндө каттам ачык, эч кандай чектөө жок. Ошондой эле кардан тазалоо, инерттик материалдар жумушу аткарылып атат. Тоо ашуу ашуусунда болсо деле ошондой эле иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Муну менен катар узак жолго такси кызматын аркалаган айдоочуларга жолго чыгаарда аба ырайы менен таанышып, ошол эле учурда тайгакка каршы чынжырчаларды, медициналык каражаттарды алып 500 метр аралыкты сактоо менен айдоого чакырды. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, New TV. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.